Это, дорогие дамы и господа, мы представляем следующую пару бойцов. Это полулегкий дивизион EFC. Представляем бойца в синем углу октагона. Ему 21 год. Он представляет Узбекистан, город Фергана. Один бой и одно поражение. Тренер Гиосбек Махкамбоев. Клуб Ахмат Сила. Ахлиор Абдуганиев. И его соперник в красном углу октагона. Ему также 21 год. Один бой и одна победа, ни одного поражения. Клуб Тортвой Алгы, тренер Асан Хасимов. Илимбек Камилов! Demek sporcularмен да bir tanışıp ötül Ахлиор Абдуганиев Өзбекстандан Ферғана өрөннөн келген спортчу 21 жашта буга чейин профессионалдык рингде бир беттешет көрүп анда жеңил узасын татып калган жана Гиосбек Махкамбоевдин кол астында машыгып келген Ахматсила деген команда клубта 66 килограмм салмакты чембирдик. Ал эми кызыл боштон чыккан Илимбек Камилов Бишкек шаарынан 21 жашта алдагы жана алдагы профессионалдык карьерасында ошол бир беттешет көрүп бирок жеңишке жеткендегиче буга чейин кыргызстандык мушкерден өтө бир ишеним жүрүш болду. Азыр ал Дордой алгыр клубунун өкүлү болгон Илимбек Камилов атаандашты моюндан кармады жана Илимбек Камиловдун мындан аркы жүрүшү кандай болот дагы көрөбүз. Эсиңиздерде болсо Илимбек Камилов Ахлиор Абдуганиев менен эмес, ал Балнур Эрла менен беттешке чыкмак, бирок салмакты жасап алгандагы атаандаш алмашып кеткен жайы бар. Андыктан дал ушул атаандаш менен Илимбек Камилов өзүн кандай көрсөтсө өстүрдүм байкайбыз. Эң негизгиси бүгүн дал ушул Илимбек Камилов өзүнүн беттешин дагы өткөрүп жатканына назар салуудабыз. Эң негизгиси Илимбек Камиловдун ушул атаандаштары бир топ болгонун дагы жакшы билесиздер. Андыктан канча дагы ашыкпай байкап туралы. Мушкердин боюнун узундугу 176 сантиметр жана Асан Касымовдун кол алдында Дордой алгыр командасына машыгат. Эрежеси эр уруш боюнча ошондой эле греплинг боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Азыр Илимбек Камиловдун ушул 66 килограммга чейинки салмак чембирдикте беттеш өткөрүп жаткан эсиңиздерге салып өтөлү. Азырынча Илимбек Камилов Ахлиор Абдуганиевке каршы ишенимдүү болууга ашыгат. Ахлиор Абдуганиевдин болушунча ишенимдүү болууга умтулуусу. Ахлиор Абдуганиев сол колу анын астында болсо да, бирок ага карабастан бул жерде болушунча ишенимдүү чыгып кетүүгө дагы умтулуп атат. Азыр Ахлиор Абдуганиев Илимбек Камилов болушунча моюндан мунтууда жана мындан кандай жыйынтык чыгат сөздөрдө байкайбыз. Азыр Ахлиор Абдуганиев бул абалды өзүнүн пайдасына колдонууга бар күчүн ортого салып турган учур. Андыктан канча дагы биз сиздер менен биргеликте дал ушундай керемет беттештердин жүрүшүнө назар салмакчыбыз жана канча дагы ар бир беттештин алкагында алар өздөрүнүн мыкты жагынан көрсөтүүгө умтулуп турган учур. Андыктан биз ашыкпай дагы назар салып көрөлү. Канча дагы мушкерлерден кими саналуусу мындай учурларда болушунча мыкты тамай болууга ашыгат. Азыр Илимбек Камилов ушул кармаган жерден муунтам деген, ал эми Ахлиор Абдуганиев болсо аны туруп кетүүгө умтулат. Илимбек Камилов бир аз эгерде жамбашты көтөрүп бир аз колдорду кыса турган болсо анда ал башкандыкка өзгөрүшү дагы толугу менен ыктымал. А биз болсо алардан канча дагы алып байкап көрөлү. Мындай абалды колдоно албаса анда биз бул учурду бул жактан дагы колдонууга толук мүмкүн болбой каларын жакшы билебиз. Байкайбыз. Андыктан азырынча мушкерлердин ушул тайм раунддун башында
кандай күрөш керек болсо ошол нерсени акырына чейин колдонууга умтулат. Ахлиор Абдыганиев кез менен атаандаштын ушул бөйрөк тушун талыта мушкетту жолдоого умтулат. А биз болсо андан кандай жыйынтык чыгарын дагы сөзсүз түрдө байкайбыз. Болгону азыр саналуу көз ирмемдерден кийин ал нерселер дагы уланышы ыктымал. Мына эми гана мушкерлер туруп беттешти улантууга чакыруу берип өттү. Азырынча болушунча ийгиликтүү болууга дагы умтулушат. Ал эми биз андан кандай майнап чыгарын дагы сөзсүз түрдө байкап көрөбүз. Эң негизгиси алардын ар бири бул абалды толук колдонууга умтулат. Азыр Илимбек Камилов кайрадан баштагыдай кирип барган, а бирок Ахлиор Абдыганиев кандай кубаттуу соккуну жолдогон дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыр Илимбек Камиловдун ошол оз кабы учуп кетти жана ал оз капты кандай сактайт дагы байкап көрөлү. Эң негизгиси ортодо мушкерлердин чоң бир жүрүшү орун алууда жана раунддун соңуна жакындап калган учурда биз сиздер менен биргеликте ушундай керемет беттеш орун алып жаткан көрдүңүздөр. Ахлиор Абдыганиев менен Илимбек Камиловдардын жаш курактары бирдей жана алар экөө бири-бирин мына көктөн издегенин жерден табыл дегендей экөө бири-бирин өтө бир керемет атаандаштыкты көрсөтүүгө да умтулат. Айтор экөө тең буга чейин профессионалдык рингде бирден беттеш өткөргөн. Анда Ахлиор жеңишти колдон чыгарып салган болчу. Ал эми бул беттеште менимче ал нерсеге жол бербейт болуш керек. Бирок ошол учурда анын бет маңдайында турган ошол эле биздин мекендешибиз Илимбек Камиловдун абалы мындан дагы жакшыраак болууга ал бардык күчүн ортого салууда. Азыр өзүңүздөр көргөн секундаттар болушунча ушул чарчоосун жазууга умтулууда. Эң нерсе ийгилик каалайбыз эки мушкерге жана экөөнөн тең кооз ийгиликтүү керемет беттештерди күтөбүз. Кантсе дагы ар бири биринчи раунддун жүрүшүндө мына жеңишке татыктуу экенин көрсөтүп алды жана эми кимисине ийгилик жылмаят деген нерсе дагы бар. Айтор кээде ушул спортчу мыкты бир дарыкта келсе дагы бирок ийгиликке жетишпей калат. Кээде ийгилик болсо бардык нерсе өз жакшы нерселер. Демек экинчи раунд жана мушкерлер дал ушул жерде мына мынтип өзүнүн керемет бир беттештерин дагы көрсөтүп жаткан учур. Ал ортодо Илимбек Камилов менен Ахлиор Абдыганиевдин арасында туруп алып бири-бири менен сокку артынан соккуларды алмашуусу. Ахлиор Абдыганиев кандай соккуну жолдого басым жасайт. Албетте бул иретин ушул лоу кикти жолдоп көрдү жана Илимбек Камилов мындай абал жарабайт чындыгында. Эгер дагы бир мындай нерсе жол берсе анда атаандаш аны дароо буттан кармайт болуш керек. Андыктан ашыкпоо зарыл. Оң кол менен жазгырып барып сол кол менен жолдонгон сокку, бирок өз учурунда Ахлиор Абдыганиев каршылаштын бутуна кирди. Азыр аны тейкдаунга кетирди жана бутту байлайбы ошол нерсени көрөлү дегиче. Бирок ушул биринчи раундда дагы эле атаандашты толук муунтууга алып баштады жана бул раундтун алкагында дагы эми тескерисинче ушул атаандашты муунтууга дагы умтулууга ал басым жасоосу керек болсо керек. Андыктан биз ашыкпай көрө туралы. Илимбек Камилов атаандаштын бутун байлап муунтуу болгон аракет көрөрмандардын баардыгы ошол жерден бул абалды кандай колдонот болду экен деген чоң бир сурөөнгө дагы басымды жасап жаткан учур. Андыктан биз ашыкпай дагы абалды көрө туралы жана бул абалда ушул бардык учурда абалды ийгиликтүү колдонуу керек экенин дагы айтып олтурушат. Кантсе дагы биз сиздер менен биргеликте назар салып көрөлү. Алар абалды колдонууга бар күчтү ортого саларын дагы жакшы билесиздер. Дагы да болсо 3 мүнөттөй убакыт бар. Бул аралыктын ичинде Илимбек Камилов менимче атаандашты толук кармап жатууга колдун кары жетпей калышы ыктымал. Андыктан башка бир айла амалды издеп таппаса анда бул абалдын жүрүшү чындыгында эле бир топ кыйынга турарын дагы жакшы билесиздер. Азыр Илимбек Камилов
атаандаштын соккуларынын бирин дагы тооткон жок. Астында мына атаандаштын мойнундан унуп жатат. Ал эми Ахлёр Абдыганиев ошол эле биринчи раундда кандай атаандашынын астында жаткан, атаандашка мойнун алдырган болсо, азыр деле ошондой эле атаандаш аны мойнунан кысып жатат. Бирок багынгынууга азырынча эрте чыканакты. Кез-кези келгенде мына мынтип бирде оңдо, бирде солдон Ахлёр Абдыганиев дагы атаандашты көздөй жолдоп турган учур. Ал эми башкы калыс Түгөлбай Арапбай уулу бул ирет таптакыр ашыккан жок. Анткени мушкерлер болушунча активдүү болуп, болушунча ушул жерден өзлөрү упай иштөөгө дагы ашыгышат. Биз болсо сиздерден көрөбүз. Оңдон солдон жолдонгон сокку. Азыр Ахлёр Абдыганиев атаандаштын ушул кара куш тарабына эле сокку жолдоо болсо, андан башканын бардыгына уруксат берилет. Жана өзүңүздөр көргөндөй дал ушул жерден чыканакты берүүгө мүмкүн экенин көрүп турасыздар. Илимбек Камилов бутту кармады, кармаган бутту андан ары тартып кетүүгө дагы ашыгууда. Ал эми Ахлёр Абдыганиев болсо бул абалды кандай колдонот так сөзсүз түрдө байкап көрөбүз. Азыр Ахлёр Абдыганиев болушунча абалды сактоого дагы ашыгат. Жана Илимбек Камилов азыр кайрадан атаандашты бул жерден алып чыгып кетүүгө дагы ашыгат. Андыктан биз ашыкпай байкайлы. Илимбек Камилов бир аз гана чамдап коюу керек. Анткени дагы экинчи раунддун соңуна 1 мүнөт убакыт бар. Бул убакытты Илимбек Камилов өзүнүн пайдасына колдонууга ашыга турган болсо, анда сөзсүз түрдө ага ийгилик жылмаюусу мүмкүн. Бирок Ахлёр Абдыганиев салмактагы атаандаш караганда бир аз ордой көрүнүп турат. Бирок канча дагы эми турнирдин астында Илимбек Камилов дагы ушул 66 килограммга салмак кое албай калып, бул салмакта беттешет көрүп жатканын эстен чыгарбашыбыз зарыл. Ошол үчүн да Ахлёр Абдыганиев дагы мына жок жерден бул жерге келди дагы бүгүн эми беттешет көрүп атат. Андыктан эки мушкер үчүн тең бул чоң мүмкүнчүлүк. Кимиси аны колдонуп кетет көрөбүз. Канча дагы убакыт ушул экинчи раунддун соңуна дагы да бар. Андыктан бул раундду ким өз пайдасына калтыра алат көрүшүбүз зарыл. 10 секунда убакыт калды деген мына белги берилди дагы. Ахлёр Абдыганиев атаандашты азыр тизе менен мына кез-кезде теип койгон болот. Бирок Илимбек Камилов болсо бул раундду колдонууга толугу менен ашыкты. Экинчи раунд артта калды жана жалпыбызды алдыда кызыктуу үчүнчү бөлүк күтөт. Азырынча секунданттар эми мушкерлерди болушунча чарчоолорун жазып, аларды калыбына келтирүүгө басымды жасайт. Биз болсо алардын жүрүшүн да улантып көрөбүз. Мына экинчи раунддагы эң бир кооптуу учурлар. Бир караганда Ахлёр Абдыганиев атаандашынын үстүнө чыгып алган болчу, бирок аны толук сактап калууга мүмкүн болгон жок. Бул болсо Илимбек Камилов, ал дагы керемет беттешти өткөрүүдө жана чечүүчү үчүнчү раунддун алкагында бардыгы билет, бардыгы чечилет. Эң негизгиси мушкерлер ал нерсени ийгиликтүү колдонууга дагы умтулуулары зарыл. Андай кыла албаса анда ал бир топ орго туруп калат. Канча дагы эки мушкерге тең ийгиликти каалайбыз. Жана чечүүчү үчүнчү раунддун алкагында ким мыкты болсо, менимче ошолго калыстар көбүрөөк упай берет болуш керек. Биринчи раундда Илимбек көбүрөөк үстөмдүк кылды, экинчи раундда тең десем болот. Кайсыл бир деңгээлде ушул өзбекстандык мушкерге, кайсыл бир деңгээлде мына кыргызстандык мушкерге көрсөң болот. Айтор, андыктан биз бул абалды мына ушул тең чыгууга дагы калтыралы. Андыктан байкайлы. Азыр буттайды. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде ошол суу таза эмес сүрүлүп калган өңдөнөт. Илимбек Камилов менен Ахлёр Абдыганиевтердин үчүнчү раунддагы тиреши. Ахлёр Абдыганиев, Илимбек Камилов мунтууда жана кайрадан эле ушул биринчи экинчи раундда көрүнүш орун алат. Анда дагы ушинтип кол менен
мунтуп жаткан, жана анда дагы жыйынтык чыгаруу бир аз кыйынга турган болчу. Азыр дагы ошол абал бир топ көзөмөлгө алууга ыңгайлуу болуп жатканын өзүңүздөр көрүп турат болушуңуздар керек. Андыктан канча дагы биз дал ушул абалга биргеликте назар салалы. Бул жерден ар бири абалды колдонууга дагы умтулууда. Биз эң соңку раундту менимче мушкерлер мындан дагы татыктуураак өткөрүүгө басым жасоосу керек экенин айтып өтсөк болот. Азыр алардын ар бири өзүнүн болуп көрбөгөндөй чоң бир жүрүштөрүнө дагы басымдарын жасап, ал жактан ийгилик жаратууга дагы умтулушат. Андыктан ашыкпайлы, байкайлы жана биз сөзсүз түрдө сиздер менен биргеликте бул жүрүштүн акырына чейин күтөлү. Анткени Ахлиор Абдыганиев дагы Илимбек Камилов дагы өтө бир керемет татыктуу беттештүү өткөрүүдө жана керектүү жерде мынтип оң колду сол колду ушул жерде тургузуп койгон татыктуу беттеш өткөрүп. Эң негизгиси азыр эки мушкер тең турду жана мындан ары эми Илимбек Камилов бул абалды татыктуу колдонууга умтулуусу керек. Андай кыла албаса анда абал бир топ орго турушу ыктымал. Азыр кайрадан кубаттуу соккуларды алмашуу Илимбек Камилов менен Ахлиор Абдыганиевтер. Илимбек Камилов чарчап калыптыр. Тамай сокку жолдогонуна даремет жок, бирок намысты колго алды дагы. Ошол нерсе менен сокку артынан сокку жолдого дагы ал умтулуп жатат. Биз болсо сиздер менен биргеликте назар салып көрөбүз. Илимбек Камилов бутка кирди. Ал эми Ахлиор Абдыганиев болсо атаандаштарына белден кармап дал ушул жерден абалды көзөмөлгө алууга умтулат. Канча дагы 2 мүнөт убакыт бар жана бул 2 мүнөттөн ашыгыраак убакытта мушкерлерди эми батыраак тургузбаса анда абал орго турарын билесиздер. Ахлиор Абдыганиев атаандаштарына бөйрөк талыштырган сокку жолдоду жана ал кандай жыйынтык алып келерин дагы сөзсүз түрдө байкап көрөбүз. Менимче Илимбек Камиловго ушул атаандаш жерден көтөрүп чыгып туруп бир жакшы тейкдаунга таштап туруп андан ары гана абалды өзгөртүп кетпесе, мындай учурда бутка жабышкан учурда атаандаш үстөмдүктү жүргүзүп жаткан өзүңүздөр көрүүдөсүздөр. Канча дагы байкайбыз, азыр Ахлиор Абдыганиевден дагы бир чыканак менен сокку орун алды. Ал эми Илимбек Камилов менимче өз карьерасындагы мына оор беттештердин дагы бирин өткөрүп жатат десем жаңылышпайт болушум керек. Бир беттеш өткөрүп жеңишке жеткен Илимбек Камилов мына карьерасындагы экинчи беттеши жана бул экинчи беттешти ал татыктуу түрдө өткөрүүгө бир аз активдүү болсо, бул нукта улана турган болсо анда абал кооптуу чындыгында эле. Себеби мындан дагы ийгиликтүүрөөк өткөрүүгө ар бири ашыкпаса мындай учур билбейм. Жеңишти бирөөгө ыйгаруу калыстарга дагы бир топ орго турат болуш керек. Анткени өзүңүздөр көргөндөй ушул ар кандай абал менен ар кандай упайларды берип койсоң болот жана эми кандай чечим чыгат анын бардыгын да көрөбүз. Азыр Ахлиор Абдыганиев атаандаштын үстүндө жана албетте атаандаштын артына өтүп туруп ушул жерден мунтпайбы көрөлү. Мунтууга убакыт барган сайын азгалтат, болушунча эрте бул абалды колдонуш керек болчу. Ал ортодо Ахлиор Абдыганиевдин кайрадан жолдогон соккусу жана секунданттар. Албетте бул жерде мына беттеш соңуна келген дагы айтылып турат. Эми жеңиш кимде экенин аныктоо дагы бир топ орго турат. Канча дагы биз мыкты беттешти көрдүк. Эки мушкер тең өзлөрүн татыктуу түрдө көрсөттү жана жеңиш эми ким тарапта болорун саналуу убакыттардан кийин көрө алабыз. Азыр болсо ал нерсени көрүүгө мүмкүн болгон жок. Канча дагы мына ушундай абалдар Ахлиор Абдыганиев
3-чү раундтун алкандагы эң соңку көз ирмемдердеги үстөмдүгүнөн кийин толук өзүнүн жеңишине ишенип жатат болуш керек жана ал намтеп өзүнүн беттешип көргөндөн кийин азыр дагы болсо мындан ары ийгиликтүү ойлогон дарамети жете турганын ал толугу менен ишенип турган учур. Эң негизгиси калыстар кандай чечим чыгарат, ошол нерсе дагы көз каранды. Биз күтүп калдык. Биринчи раунд, экинчи раунд, үчүнчү раунд анын бардыгында Илимбек Камилов атаандашым унтуга умтулду. Ал эми анын каршылашы болгон өзбекстандык Ахлиор Абдуганиев болсо тескерисинче ал бул жерде В этом бою победу единогласным решением судей одержал боец из синего угла октагона Ахлиор Абдуганиев. жана Ахлиор Абдуганиев чындыгында таттыктуу жеңишке жетип, калыстарына бардыгы бирдиктүү басым берген экен. Айтор жеке менин пикиримде биздин мекендешибиз күрөшкө басым